Кутмандуу күнүңүздөр менен KGN Эдүү Жұмыс агенттиги бүгүн дагы бир бактылуу мекендешибизди Санкт-Петербург шаарынан үйлүү кылып жатат. Мекендешибиз кыргыз жарандыгы менен Санкт-Петербург шаарынын Кировский районунан 2 комнаталуу үйлүү болуп жатат. Үйүңүздөр куттуу болсун. Айта кетсеңиздер бизге оюңуздарды, кубанычыңыздарды бөлүшө кетсеңиздер. Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Биз ушинтип кыргыз жараны менен 2 комнаталуу үйлүү болуп отурабыз. Сүйүнүп, сүйүнчүбүз, кубанычыбызга батпай. Мен кайрылганмын Самара эжеге YouTube'дан көрүп калып, 4 жыл мурун негизи башында первоначальный взнос деп жүрдүк, карап жүрдүк. Андан кийин без первоначальный взнос бул деле ал деле болсо болот дегенмен акыры мен Самара эжеге WhatsApp'тан жазып, анан Жанибектин номерин берген, офисти айткан адресин, ошондон офиске барып консультация алып, кеңири маалымат алып, февралдын 18-19-унда ошондон кийин бир жумадан кийин чечимге келип, анан эме кылдым, документтер кайсы документтер керек экенин ошолорду топтоп, бардык эле официальный иштесеңер бардык документтер болот дегенден госуслугадан кичине кармалып калдык 2 жума. Ошол менен аяк биягы ушу 1 ай болуп калды. 1 айдын ичинде ошентип көп үй издебей эле, бир үйдү көрүп эле ошол үйдү келип ачып көрдүк агент менен. Көргөндө эле жакты, ошого келип токтолуп эле мен агентиме кайрылдым, ушул менен болду, мага жакты деп. Ошентип бүгүнкү күн 3 апрель күнү сделка болуп, ушинтип сүйүнүп отурабыз. Рахмат. KGN Эдүү Жұмыс агенттигинин атынан сиздерди куттуктайбыз. Рахмат. Бизге ишеним артып, өзүңүздөрдүн максатыңызга жетип атканыңыздарга биз дагы өтө кубанычтабыз. Биздин кыргыз мекендештер өзү Россияда жүргөндө ар бирине үйлүү болгон насип болсун. Урматтуу мекендештер, сиздер да үй алууну кааласаңыздар, KGN Эдүү Жұмыс агенттигине кайрылыңыздар. Биздин 4 шаарда офистерибиз бар. Самара эженин өзүнө прямо кайрылсаңыздар болот. Кайсы шаарда болбосоңуздар үй алып берүүгө аракет кылабыз. Ушул видеону көрүп жатканыңыздар үчүн чоң рахмат. Обязательно каналыбызга жазылыңыздар. Эжени, Рахат эжени үй алуусу менен куттуктап, комментарий жаза кетсеңиздер болот. Рахмат, баардыгын бүтүрүп бердиңер. Биз кыйналган эле жокпуз негизи. Кудай кааласа дагы күлүштү алган күнү дагы жакшы. Андыктан күтүңүздөр, үйдүн килтин алганда дагы сөзсүз сиздер менен бөлүшөбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Бүгүн KGN Эдүү Жұмыс агенттигинде дагы бир кубанычтуу күн. Анткени Иманалиева Рахат эженин сделкасы 3 апрель күнү болуп өткөн. Бүгүн 7 апрель үйүнүн күлүчүн алганы турабыз. Анда эмесе сиздер менен үйдү чогуу көрөбүз.
Рахат эже, үйүңүздөр куттуу болсун. Кежинеди Жұмыс агенттигинин атынан дагы бир жолу куттуктайбыз. Ушул үйдө агарып көгөрүңүздөр, жалаң жакшылыктар болсун. Бул ийгилигиңиздердин башаты болсун. Дагы көптөгөн ийгиликтерди багындырыңыздар. Кудай кааласа эсин аман жаап, өзүм айткандай дагы 5 жылдан кийин кайрылыңыздар дагы үй алганга. Мына үйүңүздөрдүн күлүчү. Рахмат. Өзүңүздүн кубанычыңыз менен бөлүшө кетсеңиз. Рахмат. Мен Иманалиева Рахат. Биз деген кыргыз паспорт менен, кыргыздын жараны менен 6,5 миллионго без первоначальный 2 комнаталуу үй алып отурабыз. Аябай сүйүнүп атабыз. Сүйүнүчүбүз кубанычыбызга батпай, Кудайга шүгүр, Аллахыма миңнете шүгүр. Бизге да насип кылып турган экен. Мына ушул күн насип кылып, буйруп бүгүн алып отурабыз күрүштү. Анан бул жакка Жаныбек менен Тамара, сага да рахмат. Рахатчы, айта кетсеңиз, эмне үчүн ушул үйдү тандадыңыз? Неси жакты бул үйдүн? Бул үйдү карадым, Сиандан карадым, Авитодон карадым, 2 комнаталуу, 3 комнаталуу. Не дегенде 3 комнатанын квадрат метри кичинекей, 42 эле болот, 42. Анан кичинекей болот да. Каранда 2 комнаталуу болгон жакшы эмеспи? И тем более без ремонт алгандан көрө ремонту менен ага ремонту жок үй аласың арзан, ага чаптап отурбайсың. Киресиң, жашайсың. Бул жерде азыр бир дагы мебели жок экен да, только газ, ваннасы. Азыр эми кандай кылып тандатасыз үйүңүздү? Кудай кааласа. Кубаныч менен жерге мындай коём деп. Кудай кааласа. Элестетип атасызбы? Ооба. 2 үйгө шкаф алабыз, кухня, гарнитур, холодильник, стиральный машина бардыгы нөлдөн баштайбыз. Үй көрүп атасыздар. Үй пустой. Өзүбүздүн оюдагыдай кылып жасайбыз. Анан Кудай кааласа бир күн үйдү жасаганда, анан кийин силерди дагы бир күн чайга чакырабыз, ошондо дагы келип кетесиздер. Кудай кааласа. Компанияны жетектеген Самара Нарматова эжеге чоң рахмат айтабыз. Ушундай мүмкүнчүлүк бар да, пайдаланып, без первоначальный взнос 2 комнаталуу квартира 6,5 миллионго алып отурабыз. Не дегиз, кыргыз элибизге айтмакмын, силер дагы алгыла, мүмкүнчүлүк болуп атканда, мынтип кетебиз, ана кетебиз, мына кетебиз деп жүрө берет экенбиз. Бирөөнүн эле квартирасына квартплата төлөп коюп, зато өзүң үйүң иштен чарчап келсең дагы, кирсең өзүң үйүң болмок экен. Ошон үчүн ойлонуп отурбагыла, кыргыз элиме айтмакмын, өзүңөр дагы жүгүрүп алгыла демекмин. Менде бир суроо болуп атат да, сделка учурунда, үчүндө сделка болду, ошондо айттыңыз да, мен 4 жыл Самара эженин видеолорун карап, эмнеси түрткү болду сиздерге 4 жыл ойлонгонго? 4 жыл ойлонгонго мен деген көрөт элем, ссылкасын жөнөтөт элем, же болбосо күйөөмө жолдошумачы. Анан бул жерден үй албайбыз, Бишкектен деп жүрдү да. Бишкектен эмне кылабыз, үйдү оңдойбуз тиги бу деп. Анан ал жактан болбой калганынан анан айттым. Кыргызда барбыз го, эртең кетебиз, бүрсөгүн жок. Бу жерде келгенибизге Россияга 12 жыл болуптур. 12 жылдан бери мен эмне таптым деген да эми. Анан ошого ойлонуп айттым, ойлонуп жүрүп, кыргыз той таркат дейт го. Ошого болду деп эле 1 айдын ичинде кеттим сразу. Ошо мына 1 айдын ичинде Кудайга шүгүр, насип кылып турган экен, ушул жерден үйдү болосун деп. Смело. Андыктан мекендештер, көп ойлонбой, ушул жерде квартплата төлөп жашагандан көрө өзүңүздөрдүн үйүңүздөргө төлөп, зато үй өзүңүздөргө калат. Если 4 жыл мурун алган болсоңуз, уже кутулуп койгон болот элеңиз. Кутулуп коймок болмокту. Жылдан жылга квартплата өсүп атат, регистрация кымбат болуп атат, проблема болуп атат документ жагынан. Өзүңөрдүн үйүңөрдө жашап, өзүңөрдүн үйүңөрдү регистрация кылып, Кудайым берет. Кыргызстанда жашагандай жашай бересиздер. Ырыскысы менен кошо берет дейт го, ар бир нерсенин ырыскысы болот. Коркпой, үркпөй ала бериңиздер демек мен. Самара эжеге кайрылыңыздар. Ойлонбогула кыргыз элин. Мага ошо 4 жыл деп коем. Кымбаттуу мекендештер, ар бирибизге өз үйүбүздө жашаган насип кылсын. Андыктан Кежинеди Жұмыс агенттигине кайрылыңыздар. Биз сиздердин кызматыңыздардабыз.